Ошо жолдо кээ бир жактарда ошо белгилер туура эмес коюлган деп дагы айтып атышат да. Ошо жол тескөөчүлөр ушу белгилерди туура эмес кое албай, элдер ошо штрафка жыгылып калса, ошолорду баса калышып эле же болбосо ДТП болсо ошону баса калышып эле, бирок өздөрүнүн күнөөсүн билбей жатат да. Буга ким жооп бериш керек негизи? Мисалы үчүн жол кырсыктары эмнеден келип чыгат жана анын себептерин дегенде, мисалы үчүн эң биринчи эле себеби бул ошол МВД кызматкерлери ГОБдун ичиндеги өздөрүнүн иштебегендери. Ошол жактагы отурган кызматкерлерин алып көрсөңөр 70% иштешет. 30% иштешет, 70% калып кетет. Бул ГАИ боюнча айтып атам азырчы. Алар мисалы үчүн азыр анча-мынча чиновниктерге, бир аз кызматкерлерге же жанакындай комитетте иштегендерге тиш өтпөйт. Өткөндө эле бир факты боюнча МАС комитеттин кызматкери деп төр жаран кайрылгандан кийин ошол замат биз байланыштык, бирок ал нерсеге чара көрө албай коюшту, сөздөр өтпөй коюшту. То есть мындайча айтканда жөнөкөй карапайым элге булар тиш өтөт. Ушундай кызматкерлерге, балким башка эле ошо чиновниктерге же болбосо ошо комитеттин кызматкерлерине мас болсо дагы тиш өтпөйт экен да. Бул бир нерсени билдирет, что бул МВД азыр алсыз, ГОБД алсыз. Менимче ошол жол коопсуздугу бул биринчи орунда туруш керек да биздин жашообузда. Анткени баарыбыз жолго чыгабыз, баарыбыз балдарыбыз бар, баарын бир жака алып барабыз. Менимче бир кичинекей арзаныраак реформа сыяктуу варианты бул при президенте болсо ушундай атайын бир полк ачып коюшса ГАИгечи, алар только президентке баш ээ тургандай кылып, ошондо балким бир иш жүрмөк, хотя бы ушундай бир пилотный проект болуп койсо. Анткени бүгүнкү күндөгү ГОБД ошо иштебей калды да. УПСМ Бишкек шаарында аракет кылып, бирок региондо жок койсо эч кандай. Экинчиси бул инфраструктура. Көчөгө чыкканда знак болсо, знакты көрсөң, буруласың, туура буруласың, алдын ала карайсың. Мисалы, аркы Торайгыр менен кийинки айдын ортосунда ушундай затяжной поворот бар. Ал жерде жыл сайын адам өмүрү менен коштолгон, өлүмү менен коштолгон ДТПлар болот. Кече жакында эле болду дагы. Ошол жакта мисалы үчүн биз айтып келгенбиз, знактар жок. Новопавловкада өткөндө жолдун ортосунда бетондорду коюп коюшкан, эч кандай знактары жок. Биз барганча эле бир ДТП болду деп уктук. Биз барганча дагы бир ДТП болуп калыптыр. Биз ошол жерде турсак, дагы бирөө сүздү. Знактар жок үчүн. Бир эле кичинекей мисал да, ушул сыяктуу нерселер өтө көп. Өзгөчө Бишкек Ош жолдорунда, алыс барбай эле Бишкек шаарында официально 5000 знак жетишпейт. Мен билгенден эле Жукия Пудовкинадан, Ахунбаевадан, Ахунбаевадан ылдый келгенде Горькийге чейин эле бир эле кичинекей көчөдө 10 знак жок. Бул только односторонняя дорога деген боюнча. Андан башкаларын санап ойлоп ал да. Ошон үчүн элдерге түшүнүктүү болуш үчүн знактар керек да. Да, кошумча суроо болсун сизге, ушу УПСМ кызматкерлери деп атпайсызбы? Негизинен эле ушу мурунку заманда УПСМ кызматкерлери ошо машиналарды жолдон эле токтоп, желез менен токтото алышчу эмес да. Азыр болсо кайра кийинки заманды алып келип, ошо мыйзамды эметип коюшсуз да. Ошо өзүңүз кандай туура эле деп ойлойсузбу? Жок, мен жезлды берип койгондон бери булар кайра мурункудай патрулирование кылбай калышты. Булар бир эле точкада турат да, ошол жактагы эле жерди карайт. Эгер патрулирование болсо, бул биринчиден профилактика. Элдер көрүп, кой, каяктан чыгып калбасын, бияктан чыгып калбасын деп акырын жүрүшөт. Булар биз жаттап калганбыз, эл жаттап калган. Кайсы жерде турганын биз билебиз да. Мисалы үчүн Южный магистральда турат, Кольцевойдо турушат, анан аркы БГУнун бер жагында турат, болду. Ошол эле жерде турат, башка жерде турушпайт. Элдин баары көрүп калган, биякта ГАИ жок, айдоочу күбөлү жок болсо деле, бирден болсо деле, биякта ГАИ жок жерден өтүп кетели дейт да. Эгер булар баардыгын айланып жүрө турган болсо, булар биринчиден ошол жакта жашоочуларга дагы, мындайча айтканда, бизди да карайт экен деген элге жакшы ой кылат да. Биз жакта да келет экен, биз жакта карайт экен ой депчи. Башка айдоочуларга дагы аркаман келип калбасын, же оң жактан, сол жактан депчи. Ушу коррупциянын да бир эмеси болушу мүмкүнбү? Коррупцияга мен айткам, бул жезл это коррупция, это символ коррупции деп. Анткени жезл менен булар токтотот. Бир эле жерден турушат дагы, ошол жерден мындайча бул кассанын эмеси, палка соолуп калган да. Менимче муну алып салыш керек эмес да.